Мындан 1 жыл мурда Кыргыз Республикасы Түрк мамлекеттер уюмунда төрагалык кылуу ардактуу миссиясын өзүнө алган. Бул биз үчүн маанилүү жана жоопкерчиликтүү мезгил болду. 1 жыл ичинде биримдигибизди чыңдоого, кызматташтыкты өнүктүрүүгө, жалпы максаттарды алга жылдырууга, олуттуу салым кошууга умтулдук. Жалпысынан биздин төрагалык жылында 124төн ашык жогорку деңгээлдеги иш-чаралар ийгиликтүү өткөрүлдү. Белгилүү болгондой, биздин төрагалык түрк дүйнөсүн бекемдөө, экономикалык интеграция, туруктуу өнүгүү, санариптик келечек жана бардык үчүн коопсуздук деген ураан астында өттү. Экономикалык интеграция чөйрөсүндө кыргыз тарап экономика, соода, инвестиция жана каржы тармактарында кызматташуу боюнча жол картасынын долбоорун даярдады. Бул документ кызматташтыктын негизги багыттарын камтыйт жана экономикалык өз ара аракеттенүүнү тереңдетүүгө түрткү берет деп ишенем. Санариптик келечекке карай кадамдардын алкагында кыргыз тарап электрондук санариптик кол тамгаларды өз ара таануу жөнүндө макулдашуунун долбоорун демилгеледи. Бул кадам өлкөлөрүбүздүн ортосунда санариптик документтерди укуктук жактан өз ара таанууну камсыз кылат. Коопсуздук чөйрөсүндө заманбап чакырыктарга жооп берүү үчүн жамааттык механизмдерди иштеп чыгууга өзгөчө басым жасадык. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасы коопсуздуктун жаңы чакырыктарына жана коркунучтарына биргелешип аракеттенүү механизми жөнүндө макулдашуунун долбоорун иштеп чыкты. Документ терроризмге, экстремизмге, трансулуттук кылмыштуулукка, кибер коркунучтарга жана башка актуалдуу тобокелдиктерге каршы күрөшүүдө биздин компетенттүү органдардын ортосундагы кызматташтыктын натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган. Мындан тышкары 2025 жылдын 18 сентябрында Бишкекте өткөн Түрк мамлекеттер уюмунун мүчө мамлекеттеринин өкмөт башчыларынын биринчи жолугушуусу Кыргыз төрагалыгынын жыйынтыктоочу, ошол эле учурда тарыхый маанилүү окуясы болгонун баса белгилейм. Бул иш-чара биздин уюмдун институционалдык өнүгүүсүндөгү жаңы этапты белгилеп, экономика, инвестиция жана санариптик технологиялар чөйрөлөрүндө кызматташууну тереңдетүү үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү көрсөттү. Кыргызстандын төрагалык мезгили уюмдун тарыхында жаңы барактарды ачып, келечектеги интеграциялык жана экономикалык долбоорлоруна олуттуу дем берүүчү негиз түздү деп эсептеймин.